Кабыр азабы. Мен бир баланын башынан өткөн окуяны айтып берейин. Адаттагыдай эле бешим намазын өз убагында окуп бүткөн соң, каза болгон киши мага жакын инсандардын биринин баласы болгон үчүн аны жерге берүү ишине да катыштым. Өлүктү кабырдын башына алып келишти. Ошол убакта көр казган киши мени бир четке чакырып, "Кечиресиз, мен азыр сизге бир нерсе айтам. Бирок аны өлүктүн атасы укпасын" деди да мени кабырдын ичине түшүүмдү суранды. Мен өлүктү коюучу жайга түшсөм, ал жакта эки чоң жылан жүргөн экен. Ошондо сөздүн маанисин түшүндүм да жогоруга чыктым. Каза болгон баланын атасын бир четке чакырып, уулун кабырга өзүм коюуга уруксат алдым. Баласынын өлүмүнөн кийин өзүнө келе албай турган ата буга макул болду. Бирок эмне окуя болуп жатканын билбейт эле. Мен кабырдын ичине түштүм да жыландарды карап мындай дедим. Билем, силер Аллах Тааланын буйругу менен келдиңер. Билем, силер азыр өлүктү азапка салып кыйнайсыңар. Билем, буга эч ким эч качан тоскоолдук кыла албайт. Жана ушуну да билем, Аллах Тааланы ортого коюп суранган нерсеге каршылык кылбайсыңар. Сураныч, азыр өлүктү кабырга коёмун. Аны койгондон кийин эмне кылсаңар өзүңөр билесиңер. Бирок суранам, аны коюп алгыча кабырды бошотуп тургулачы дедим. Ошол убакта таң каларлык окуя болду. Жыландар менин көзүмө көрүнбөгөн, менин жанымда турган бир тешикке кире баштады. Бутумду бир аз өзүмө тартайын дедим эле, күтүлбөгөн жерден тешикке толук кирип кетүүгө али үлгүрбөгөн экинчи жыландын куйругу бут кийимиме тийип кетти. Мына шундук, бут кийимдин сыртынан аз эле сыйпап өтүп кетсе да, бул жыландын куйругу бүткүл денемди оорутуп жиберди. Бир азга олтуруп калдым. Себеби бутум муздап калган эле. Бутумду ордунан жылдыра албай койдум. Субханаллах, азап берүүчү периштелердин сылап өтүп кеткени ушул болсо, бир аздан кийин кабырга коюучу баланын акыбалы эмне болот? Оюма келген нерседен чочуп кеттим. Бутумду эптеп жылдырып, араң басып жогоруга чыктым. Өлүктүн жанына келдим да көзүмдүн жашын атасынан бутумдун ооруп жатканын ал жерде чогулгандардан жашырууга аракет кылдым. Эң коркунучтуусу, азыр эле бул дүйнөгө тиешелүү болгон азапты тартканым үчүн кабырдын ичине түшкүм келбеди. Бирок өлүктүн атасына сөз берип койгонум үчүн айласыздан түшүп өлүктү жерге коюп чыктым. Чыгып келе жатканда жүрөгүм чыдап кабырдын ичин дагы бир жолу карадым. Жылан кейпинде келген азап периштелери кайрадан кабырдын ичинде пайда болгон эле. 35 жаштагы жигитти көмдүк. Кийин ал жигит жөнүндө анын досторунан сурап билүүгө аракет кылдым. Маалым болгондой, терүүлүгүндө адамдарды алдап, акчаларын тоноп, ичкилик, зына иштерин кесип кылган экен. Кабырга барарда ойлонгула. Өлүм анык, ачык. Сен каалабасаң да өлөсүң. Бирок ошого даяр бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Булак, Формула KG.